Байларды курчаган, кедейлер жек көргөн жана кедейлерди андан да кедейликке алып келген бир нерсе. Over the years, I've been vaccinated by the stories and biographies of the rich and successful people. Бир жыл ашык бай жана ийгиликтүү адамдардын, алардын арасында Джон Рокфеллер, Генри Форд, Стив Джобс, Пол Гетти жана башка дүйнөнүн булуң бурчундагы чоң ийгиликтерди жараткан инсандардын өмүр баяндарын, окуяларын окуп көрүп, изилдеп жүрүп бир нерсени түшүндүм. Ал бай адамдарды курчаган жана байлар ага ыраазы болуп, бирок кедейлер аны уккусу келбеген жана жек көргөн нерсе. Биздин бул видео ошол нерсе тууралуу болмокчу. Эгер сиз биздин каналга биринчи жолу кирсеңиз жана көп кызыктуу видеолорду көргүңүз келсе, анда бизге катталыңыз. Анда эмесе, баштадык. Азыркы маалда көп адамдар ийгилик деп наамдаган нерсе жаңылыштык болуп жатат. Анткени ал нерселерди ийгилик деп айтуу чындыкка дал келбей калып жатат. Ийгиликтүү адамдар ийгиликке умтулгандыгы үчүн ийгиликтүү эмес. Ийгиликтүү адамдарды ийгиликсиздик коштоп турганы үчүн алар ийгиликтүү. Мына ушул ийгиликсиздик деген сөздү кедей адамдар жек көрөт. Эгер буну текшерем десең, 10 ийгиликке жеткен адамдан алардын ийгилик жолун сурап көр. Ал жерден сен алардын эпчилдигин, жашоодон артта калбай аракетте болууларын жана ошол амал аракеттеринде ката кетирип адашкандарын жана ошол коркунучтарын жеңе билип, кийин кетирген жаңылыштык каталарына ыраазы болууну үйрөнгөндөрүн көрөсүң. Эми барып 10 кедей адамдан алардын турмуш жолун сурап көр. Байкасаң, алар өздөрүнүн жашоосуна ырахатсыздык алып келе турган бардык нерседен качышат. Көпчүлүк кедей адамдар иши жүрүшпөй калууну, зыян тартып калууну жек көрүшөт. Тобокелчилик кылуунун ордуна алар тынч аман болууну самашат. Мисалга, Абрахам Линкольндун өмүр таржымалын алалы. 1832 жылы ал ишинен ажырады. Ошол эле жылы өзүнүн штатынын мыйзам чыгаруу палатасына өтпөй калды. 33 жылы бизнесинде банкрот болду. 35 жылы сүйгөнүнөн ажырады. 36 жылы стресс депрессияга кабылды. 38 жылы спикерликке, 43 жылы конгресске өтпөй калды. 48 жылы талапкерлигинен ажырады. 9 жылы жер боюнча кызматкерлигине да өтө алган жок. 54 жылы АКШ сенатына, 56 жылы вице-президенттикке, 58 жылы кайрадан сенатка барып, ага дагы өтө алган жок. Бирок 1860 жылы Абрахам Линкольн Американын 16 президенти болду. Бул жерден биз эмнени көрөбүз? Жеңилүү жана жеңилүү. Бирок андан кийин чоң жеңиштин келгенин көрөбүз. Каалаган ийгиликтүү адамды алып көр. Ал адамдардан ушундай сыяктуу көрүнүштү көрөсүң. Жеңилүү, андан кийин жеңиш. Көпчүлүк адамдагы көйгөй анын өзүнө өтө этияттуулугу. Алар ката кетирүүнү каалашпайт, кутулууну каалашпайт. Мындай ой жүгүртүүнүн себебинен алар өздөрүнө ыңгайлуулукту же аларга тынчтыкты алып келген нерселерди гана кылышат. Ошондуктан жумушка орношуп айлыкка иштөө жана башка орто деңгээлдеги жашоо турмуштар эл арасында кенен таркаган. Ооба, жеңил жашоо сени стресс депрессиядан алыс кылат, бирок андай жашоо сени байлыкка жана ийгиликке алып келбейт. Өзүңдүн бөбөк кезиңди элестет. Өзүңдүн 1-жылдык же 5 жашка чейинки жашооңдо канчалаган каталарды кылдың? Алма-ал сенин отурганды, жөрмөлөгөндү, басканды, сүйлөгөндү жана жазганды үйрөнгөн кезиң эле. Ошол кезде жүздөгөн ката жаңылыштыктар жазалды жана ал ката жаңылыштыктар болбосо, сенин өзүңдүн негизги кыймыл иш аракеттериңди үйрөнө албайт элең. Катасы жок, сен отурганды үйрөнө албайт элең. Жыгылбастан сен басканды үйрөнө албайт элең. Катасы жаңылыштыгы жок, сүйлөгөндү же окуганды үйрөнө албайт элең. Ким жыгылмайынча велосипед тепкенди үйрөнө алат? Ким жаңылышпастан машина айдаганды үйрөнүп кете алат? Ким катасыз ийгиликке жете алат? Байлар бул чындыкты түшүнүшөт. Ошол себептен аларды жаңылыштык, каталар, ийгиликсиздиктер курчап турат. Көп адамдар бул чындыкты билбейт. Ошол себептен алар кедейликте калышат.
Билип кой, сен чында бай болгоң келсе, сага белгисиз болгон ачылыштарды жаса. Эл бара элек жерлерге бар. Көпчүлүк эл корккон нерселерди жаса. Бул нерселерди жасап жатып, сен каталарга жана коркунучтуу бир жоготууларга жолугаарыңды бил. Кыйынчылыктан күлүп чыгууну жана жүздөгөн, миңдеген кыйынчылыктарга моюн бербестен, жеңип чыгып, кайра башынан баштоону үйрөн. Кыйынчылыкка моюн сунбастан, алдыга гана карап умтулуу менен ийгиликке жетесиң. Томас Эдисон чыгаан ойлоп табуучу болгон. Лампочка ойлоп табууда ал миңде ийгиликсиз аракеттерди жасаган. Миңде ийгиликсиздик менен кандай сезимде болдуңуз деп сурашканда, ал мен эч кандай сезимде болгон жокмун. Болгону гана лампочканы ойлоп табуу 1000 кадамды талап кылды деп жооп берген. Бай жана ийгиликтүү болуш үчүн сени ийгиликсиздик курчаш керек. Жана бул нерсе ийгиликке жетүү үчүн керектүү экенин билишиң керек. Жаңы нерселерге аракет кылышың керек жана жаңы жерлерде болушуң керек. Эгер сен жашооңду тынчтыкта сактасаң, анда аны жоготосуң. Ага жеңил карасаң, ал сага оорлошот. Сыртка чык да эрктүүлүгүңдү көрсөт. Милдетиңди ал, жашооңду кадырла жана күрөштү күчтөнт. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Биз дагы көп кызыктуу видеолорду сиздерге тартуулоонун үстүндө иштеп жатабыз. Ал эми сиздер видео менен бөлүшүп, жакса класс басып, эгер бизге жаңы кошулсаңыз, анда каналга каттала кетиңиз. So you won't miss other interesting videos like this.